Арбаңыздар, кадырлуу журт. Босогого мына жаңы жылда келип калды. Баарыбыздын тилегибиз ошо жаңы жылда бир жакшы тилектерибизди айтып, ошо тилеген ой максаттарыбызга жетели деген бир аруу тилекти астыбызга коюп отурабыз. Демек, бизге жаңы жыл, келе жаткан жаңы жыл бир топ өзүнүн бир сыйкырдуу күчү менен келет деген ойдобуз. Бүгүн Адай Айтыш өзүнүн түз эфирдеги көрсөтүүсүн баштайт. Студиябызга мейман чакырдык эле. Бир мейманым бар. Себеби ушул мейманым менен кенен кесири поэзиянын тилинде өзүнчө бир сырдашып, сыр төгүп, анан өзүнүн аруу тилектерин телекөрүүчүлөргө айтабы деген максатта биз акын кызыбызды конокко чакырганбыз. Мен тааныштырып коеюн. Акын кызыбыз Айда Эгембердиева кийинки кездерде ошо кыргыз журтчулугуна өзүнүн бир канаттуу сонун поэзиясы менен белгилүү болгон кыздардын бири. Ошону менен бирге илим чөйрөсүндө да эмгектенип келе жатат. Филология илимдеринин доктору, учурда Ишеналы Арабаев атындагы Улуттук университетте кафедра башчысы болуп эмгектенет. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Биз бүгүнкү темабызды ошол жакында эле сиздин жарык көргөн китебиңиз, мына Оомат деген китебиңиз жарык көргөн экен. Мына ушул Оомат деген китептин атынан койдук. Себеби деген бул биринчиден сиз которгон китеп болсо, Оомат Айда Эгембердиева деп койдук. Экинчиден, негедир муну деле өзүң кандайдыр бир аруу тилек менен койгон болушуң керек. Бул Оомат деген сөздүн түп мааниси өтө терең. Билесиң да, ушуну чечмелеп, мына телекөрүүчүлөргө сыр чечишип дегендей бир жарык маанайда аңгемелешип отурсак. Эмнеси мына жакында эле ушул китептин бет ачары болду, Анан ошонун өзүң максаттарың тууралуу айтып берсең. Себеби бул акын болуу менен анан адам болуу деген экөө бирдей алып жүрүш кыйын го. Кээде мыкты акындар болот, андан кийин адам болбой калган учурлар. Ал эми мен ушул китебиңди мындай барактап чыксам, көбүнчө ушул адамзаттын бүтпөгөн баягы эле маселесине кайрылгандай болуп турасың. Баягы Чыңгыз Айтматовдун канткенде адам уулу адам болот деген бир өзүнчө бир ушул максатты өзүнүн ошонун тегерегинде бир жазылгандай сезилип турат да ырлар. Рахмат эже, ушул Оомат деген аталышта ичинде бир поэма иретинде көлөмдүү ыр бар. Анда дагы ушул азыркы биздин коомдогу көзгө чалдыккан нерселерди чагылдырганга аракет кылып, анан этегинде ушу бир жакшы ой менен биздин элдин башына да акыры бир оомат келер деп ошондой максатта жазылган ыр болчу. Мен кичине ушул ырдан үзүндү окуп анан сүйлөйүн. Ошентип баштайлы ыр менен. Оомат деген ырдан бир аз үзүндү. Көңүл ырдап турбаса көргөнүмдү, окурманга мен эмне бере аламын? Өмүрүмдүн боштугу болбосо деп калем кармап илимге караладым. Балалыктын шаңкайган асманында жамгыр болор булутта тунук эле, бирийненин көзүндөй жылчыктаппай кетчү болдум жакшына туруп эле. Биздин күндүн асмансыз жылдарында аба жетпей думугуп дел болосуң, баасы кемип бараткан багытыңдын толуктуруп басынып кем болосуң. Бакытымдын кылайган учун көргөн таттуу ачуу сезимге кагылышам. Балам ойноп баа кылган күндөрүмдү жалаң көңүрт деп айтсам жаңылышам. Үйгө ташып санааны көчөдөгү үңүрөйгөн капага көмүлөсүң. Көрбөйм десең көзүңө тикем болгон заманды ойлоп ойлорго чөмүлөсүң. Жаз жай күз кыш арасы ажырымсыз куштай учат убакыт ылдамдыгы. Андан өткөн ооздуксуз мамилелер кыйкым таап турушат кылдан бүгүн. Дубал болсоң оеба курайт элең, шише болсоң айнегиң чарт жарылмак. Отсуз туруп суу болсоң кайнайт элең, отун болсоң бир айлаң батта болмак. Адамсың сен, урагыз, сындыралгыс, адамсың сен азапка чыдай турган. Чындык таппай чыдамың бүткөн кезде, маңдайыңдан кудайың сылай турган. Жолду бассам жоголор түрү жоктой, жолдошума көргөзчү бекер адат. Манас деген дүйнөнү көтөргөн жан, кыялымды бир менин көтөрө алат. Алды жактын кабарын божомолдоп, айтым чыдаяр сөздү кеп кылабыз. Аруу ниет береке келер күндө, аман болсок көрөрбүз деп турабыз деп
ушундай иретте жазылган ыр болчу. Баягы биздин замандагы баягы ар кайсы диний агымдар болуп кетти, багыттар болуп кетти. Ошолордун баардыгы бир кызыл жашыл көз айнектер чечилип, акыры баарыбыз бир ишенимди туу тутуп бир жашаган мезгил келер деген. Могу биздин техника канчалык өнүгүп, илим канчалык өнүккөн менен могу жаратылыштын нерсесинен биз сактанып кала албайт экенбиз, техника сактап кала албайт экен. Ушул сыяктуу бир адамзаттык нерселерди чагылдырган ыр эле. Анан ошону бир жакшы тилек менен китептин атын ушундай Оомат деп койдум. Ушу акыркы 10 жылдан бери эң кийинки ыр китебим 2009-жылы Аян деген ат менен жарык көргөн. 10 жылдан бери ыр китеп чыгара элек болчумун. Ортодо баягы докторлук диссертациямды жактап, баягы адабияттан, поэзиядан кичине оолактап турган кезим болчу. Анан бул китепти элге берердин астында мени кайрадан жаңыдан бирөө окурмандарга тааныштырышы керек болгондой абал болуп турду. Анан ушу Мамасал Апышев деген адабиятчы, прозаик агайыбыз бар. Агайга айтсам, анан ушу бир баш сөз жазып бериптир ушул китепке. Ошону менен анан окурмандарга тартуулап турам. Анан ичине баягы мурда жарык көргөн Издеткен жарык, Шүйдүрүм, Белгисиз жомок, Үнсүз кайрыктар, Аян деген жупкадай ыр китептерим чыккан эле. Алардын ичиндеги ырлардан да бир аз коштум. Анан этегинде бир нече акындын котормолору орун алды да. Анткени бир Илимдер академиясына жумуштап барып калсам, ушул жерде Бусурман Одуракаев деген театр актеру жолугуп калып, кандай жүрөсүң дейт. Анан жакшымын агай деп, анан бирөө менен алмаштырып атат го деп кетип баратсам, ыр жазып атасыңбы, сен ырың жатка билем деп, мен студент кезде бир жеңеке кагала келчи деп айылга болгон сагынычты чагылдырган ырым бар эле, ошону айтып калды. Мен аябай таң калып, анан мага абдан жагымдуу болду. Анан бир кездеги ырларым деле окурмандардын эсинде бар турбайбы деп, анан ошол себептен мурда жарык көргөн ырлардын ичинен бир аздан кошуп койдум. Анан ушул иретте жарык көрдү, жолу жакшы болду деп ойлойм. Анан Буга Уда жана Түнкү лирика деп, бул казактын акыны Мураткан Шокан деп ушундай аталыштагы ыр китеби 2017-жылы казак тилинде Алматыдан жарык көргөн. Ушул китебин дагы жарыкка чыгардым, Түнкү лирика деген ат менен. Сен аябай бизге эмени ыргытып койдуң, бир табышмактуу ыргытып койгондой болдуң. Жана жеңеке как алып келип берчи деген ырыңды ушул биз деле уктук да, угуп калдык баарыбыз. Ошону кайрадан окуп берсең, себеби деген окурмандын эсинде же жакшы акын калат, же жакшы ыр калат, же жаман ыр калат да. Эгерде жаман ыр болгон күнү деле ошол окурмандын эсинде калып калган, бул өтө жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Ошону окуп берсең. Ооба, мен да азыр бул жерде жакын жерде учураса эле окуйм. Табылгыдайбы? Эгерде анда оңой менен мындай болуп атпайбы? Китеп чыкканда кээде толкунданганда табылбай да калат да. Айрым адамдар ушу ырларын жатка билет. Мен болсо могу кийинкилерин эле билбесем, маалыматта көп болуп кетти окшойт. Анан бул студент кезде жазылган ыр жеңеке кагала кел деп. Жеңеке келем депсиң, кагала кел. Билесиң менин жакшы көрөрүмдү. Ооз тийбей калган элем шаарга шашып, быйылкы күздүн ширин өрүктөрүн. Унутпай кагала кел, тез элек кезимдин элесине чөмөлөйүн. Таң менен күндөй кызыл өрүктөрип, ыргытып жебей турчу көгөрөгүн. Чатырга какчайчубуз шаты менен, күн күлүп турчу эле жылчыктардан. Чымчыктар болоор эле сайрап турчу, кечке жок эмнегедир тынчып калган. Парданы мен тартчумун арыңерде, чоң энем чырак жакчу күндөй улук. Өрүктүн үнүн тыңшап уктачубуз, өрүккө чуркачубуз таңда туруп. Жеңеке кагала кел деп. Өтө жөнөкөй жазылган ыр. Бусурман агай болсо айтат ба, театрда балдарга жаттатчу элем, анан ошол китебиң бирөөнүн колунда калды эле дегенден, анан ушул сыяктуу ырларды кошуп чыгардым. Бусурман Одуракаев да бул өзү искусствонун кишиси да, бекеринен бул ырды эсинде калтырбаптыр дедим. Мен азыр угуп атып эле, сен ушу поэзиянын тили менен сүрөт тартып койдуң да. Тартып койдуң, кактын кандай жайылып атканы, күнү шооласын кандай тийип атканынан бери жазыш бул деген 4 сапыр менен 4 сабырга кээде бүтүндөй бир ойду, бүтүндөй бир картинаны, керек болсо кээде пейзаждын бир сонун сүрөтчүлөр кылган менен тарта албаганды поэзиянын тили менен тартып койгого болот да. Демек бул дагы ошол акындын өзүнүн чеберчилиги болсо керек деп ойлойм да. Анан мындай болот, кийинки кездерде элдер айтып калат да, эми силер суроо берсеңер эле акын болгондо деген бала кезиңден эңсечү эле деген ушундай бир кызыктай суроолорду бересиңер депчи. Анан менин өзүмдүн жеке пикирим, бул акындыкты үйрөнүп алууга болбогон. Анан ошону менен бирге табияттан эле адамдын каны жаны менен таралган болсо керек. Анан менин билишимче өзүң акындын
үй бүлөсүнөн чыккансың. Атаңыз болсо акын Эгембердиев ага, бул жакында эле Кыргыз эл акыны деген, жакшы Кыргыз Республикасынын эл акыны деген наам алды. Демек атанын кызы деген наамга да ушул татып отурганыңар байкалып турат. Негизи эле кандай ушул тиги атанын таасири тийдиби негизи эле? Ал сөзсүз болуш керек, ушу сиз айтып аткан туура эле, баягы табияттан берилген нерсе болуш керек деп ойлойм. Баягы үйрөнүп ыр жазып кетиш деле кыйын нерсе. Эми ал тажрыйба менен өзүңдөгү нерсени байытсаң болот, бирок баягы башынан ыр жазып калуу бул табияттан болсо керек. Анан мен деле ошо баягы акындардын чөйрөсүндө көбүрөөк болдум. Атамдын тең туштарынан баягы Өмүрбек Дөлөев, Акбар Рыскулов деп агайлар көп жолукчу, алардын ырларын укчум. Ошол чөйрөдө болуп калдым. Ошонун өзү кийин менин баягы илимге келишиме да себепкер болду. Мындай болот, илимде бир жаңы тема бекитип алып, ошол теманы иликтеп көрүү, ошого жаңы аралашкан учурлар болот айрым адамдарда. Менде болсо көбүнесе баягы өзүм билген чөйрөдөгү маселелерди жазган үчүн мага жакын, жеңил болду окшойт деп ойлойм. Баягы 2001 жылы Турар Кожомбердиевдин поэтикалык чеберчилиги деп кандидаттык ишимден 2012 жылы Кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык стилдик өзгөчөлүктөр деп докторлук ишимди жактагам. Анан бул акын эжелердин чөйрөсүндө да абдан көп жүрүп калдым. Эсимде баягы бир Белгисиз жомок деген ыр китебим жарык көргөндөн кийин Илимдер академиясында иштечүмүн, бир күнү айтышат, Байма Суфьянова эже чыгарып атат дейт. Анан аябай ындай толкундандым, бул эжеке бул радиону жетектечи эмнеге чыгарып атат деп барсам, анан бир кеп кеңештерин айтты. Мен сени аябай жакшы келатат го деп ойлосом, ол Белгисиз жомок деген ырыңды аябай чөгүнкү ырлар экен, муну токтот, Лазаревди оку, Зен буддизмди оку, кичине мындай башка немеге өтсөң маанайга депчи. Анан сен ушу акын эжелериңе көп жолой бербе. Күн деген жакын барсаң күн күйгүзүп ийет, алыстан караган жакшы, ошол сыяктуу эле андай мындай нерселерди көрүп көңүлүң чөгөт болушу мүмкүн деп бир алыстан сүйүш керек деп. Пессимизмге чөгүп кеткен болушуң керек. Ошол китебимде ошондой нерсе байкалган го. Анан эженин айткандарын да эске алдым. Анан ырларымдын тиги аталыштарын да карап атам да, китеп чыгарарда ыр китептеримдин аталышын карасам, баягы издеткен жарык, шүйдүрүм макул, үнсүз кайрыктар деп, анан баягы белгисиз жомок деп бир нерсени издей бергендей, бир жарыкты издей бергендей, ушундай сыяктуу эле нерселер да. Анан муну атын коюп атканда анан кичине бир жакшы бир ой менен коеюнчу деп ушундай иреттет. Мүмкүн ошол баягы китептердин аттарынын коюлушу деле бул балага ысым берилгендей болуш керек да. Ооба. Бул балага берилген. Ошол китептен эле эң негизгиси мен деле ойлойм. Бул китепке анан чыгармага бир тема коюу өтө татаал да. Себеби ошол аркылуу окурман ошо чыгармадан бир нерсени издейт да. Анан чынында эле оомат деп коюлушу бул өтө бир карасаң өтө мындай жоопкерчиликтүү тема болуп атат да, туурабы? Тема. Анан дагы бир жагын карап атам, бул символикалык тема. Биз жаңы жылдын босоосунда турабыз. Демек бир кандайдыр жакшы нерсе оомат келер деп коет го. Демек кыргыз элине бир жакшы оомат келип аткан болуш керек. Анан чынында өзүң таланттуу бул адам өзү мына жашап, жашоодо үй бүлө курдуң, туурабы? Анан ошону менен бирге эле бир белгилүү Манасчынын колуктусуң да. Таланталы Бакчиев деген ким, кандай адам? Мына ушул адам бир үй бүлөдө эки чыгармачыл адамдын мындай жашашы, анан көз караштарын төп келиши. Анан ошону менен бирге бул манасчылык фольклор багытында кетип атат. Ал эми өзүңдүн ырларыңдын баары бул классикалык багыт. Нукура калыптанган классика экен да. Анан ошондуктан кандай ушул чыгармачыл адамдар кандай жашайт ушул чыгармачылык дүйнөдө? Чыгармачылык дүйнөдө бири-бирин түшүнүшкөн да, бири-бирин түшүнүшпөгөн да учурлар болот го деп ойлойм. Анан жакшы жагы баягы талант деген эпос таануучу катары эл аралык бир конференцияларга барып калат, эки жактарга каттайт. Анан мен тууралуу баягы бир сөз кылып калат окшойт. Ошондой Новосибирскиге каттаган бир учурумда Шориянын бир акыны Любовь Арбачакова деп эпос таануучу, сүрөтчү ошол эжеке менен таанышып калып, анан мен тууралуу айтсал, Шория кайрыктары деп бир китебин бербейиптир. Шор тилинде чыккан китеп, анан орус тилинде чыккан варианты дагы бар экен. Анан дагы бир жолу Казакстанга барып, Монголиядагы бир казак акыны бар, Байыт Кабан уулу деп анын китебин алып келди. Баягы могу китептерди которуп көрсөң ырлары жакшы экен деп, ал акындардын баардыгына мен кийин кайрылдым. Жакшы жагы баягы чыгармачылыкта, мисалы менин поэзияма Манас темасынын кириши, учурда жана Бакыт Бакиев деген агай ырдап жүрөт, Догдорбай Орманбетов агай обон чыгарган Саякбай деген ыр,
угармандарга көңүлүнө жаккан ыр болду деп ойлойм. Ошол ырдын жаралышына дагы башка нерселерге таланталын себепкер болду, жакшы. Багыт бергендей болду да. Анан негизи эле ошо Манас темасынын бир чыгармачылыгымда орун алышына десем болот. Болбосо эми анын өзүнүн жолу бар, менин өзүмдүн жолум бар. Үй бүлөдө деле эсимде деген бир ырдын ичинде бар. Ошону деле Манас баткан дүйнөңдөн маган орун асты эрим билгемин деп талантка жазган ырым бар. Ал өзү ал үчүн балким үй бүлөдөн дагы өмүрлүк жарынан дагы балдарынан дагы Манас менимче жогору турат. Мен үчүн деле көбүн эсе үй бүлө менен катар болсо деле поэзияга өзгөчө маани берем. Анан ушундай да нерселер бар. Анан бул деле тагдырдын буйругу го, кандай болгон күндө дагы ошондой кабылдайбыз дегендей. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз, ошондуктан бүгүн бизде Аида Эгембердиева мейманда акын. Оомат деген китебинин тегерегинде ошону менен бирге чыгармачылыгынын айланасында сөз болмокчу. Аида ушул жеке эле поэзия дүйнөсүнө кирип, өзүбүздүн кыргыз тилинде чыгармаларды жаратпастан, Аида дайыма эл билген, ушу адабият чөйрөсүндөгүлөр билген котормочулук менен да алектенип келатат. Мына өзүң деле айттың, мен сурадым го, өзүнүн түп нускадан которосуңбу же кандай кыласың деп айтсам, өзүң айтып бердиң, ошо азыр эле айтып кеттиң. Анан Беш акын деген долбоор чыкты эле мындан 5 жыл мурда. Мына ошондо чынында эле ошол Беш акын долбоорунун редактору катары мен ушул уюштуруу иштеринде болуп, жеңүүчүлөрдүн катарында болгонсуң. Анан ошондо котормочу ар бир тапшырма берилбеди беле. Өзүнүн ырларынан анан котормо түрк тилдүү элдердин акындардын чыгармаларынан котор деп. Мен ошол биздин архивди аңтарып отуруп, анан ошондогу мындан 5 жыл мурдагы тартылган тасманы алып келип, анан бүгүн ушул телекөрүүчүлөргө сунуштайлы деп отурабыз. Анда сиздердин назарыңыздар ошол Беш акын долбоорунан үзүндү. Уйкусуз түн мейли ушул дүйнөнү чарчаңкы көз караштардан жашырсын. Кош кареке саамга тыным берилбей тартып караан таңга чейин ачылсын. Бирок таң киңирди жазданып, жер үстүндө желип жортот көк мейкин. Дүйнө кайра азгырылма керемет киет кайра кечээ келе өз кейпин. Күн тамылжып, алтын чачса нур кылып, сен уктабай өткөргөн түн неге арзыйт. Жолуктурам, жолдон улам элдерди, ыйык жердин ырын ырдайт жел аргы. Жүрөк тепчип, коркунучтар үйүрлөп, аны таң жууп, мен ал түнгө келем кез. Бир келчү өмүр жөнүн даңктап, таңдар ак, күн сүйгөнү таңды чанчуу мен эмес. Шамал ыргап, картаң чөптөр кайрадан, гүл байлашат өчөшкөндөй Кудайга. Жок каламын эбегейсиз дүйнөдө, баары калган, ооба мен да каламын. Жуурулушам, жугум изим калгыча, чоо чуркабайм, мейли өлүмгө башпагам. Ал деле бир кудум өмүр сыяктуу, кең ааламда бир берилчү зат белем. Кайрадан эфирде өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Бүгүнкү тема оомат. Акын Эгембердиеванын, Аида Эгембердиеванын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылуудабыз. Мына азыр эле Беш акын долбоорунан чынында ийгиликтүү долбоорлордун бири болгон, мына ошондон бир үзүндүн алдык. Алып бул өзүнүн ырын жазганга караганда котормону жазуу өтө татаал деп ойлойм. Себеби кээ бир учурларда ошол котормо аркылуу башка тилден которулуп аткан кезде акындын ыры бийиктикке чыгат, же болбосо төмөнгө түшүп кетет да. Ошо котормо жаатында бул иштеш да кыйын. Анын үчүн тил билиш керек. Ошол элдин дилин билиш керек дегенде ушул тууралуу айтып берсең. Студент кезден эле которуп жүргөм, баягы орус поэзиясынан Сергей Есениндин айрым ырларын, Марина Цветаева, Белла Ахмадуллинаны, анан бир учурда Франц Кафканы аябай жакшы көрүп окуп, анан Миленага кат деген чыгармасын которгон болчумун. Анан кийин Азербайжан азыр эле эфирден кетти сюжет. Азербайжан акыны Фикрет Коджанын ырларын котордум, армян акыны Сильва Капутикяндын ырларын котордум. Ошентип жүргөн кездеримде 2016 жылы 1 мартта Америкадан бир Виктор Фет деген акын жазат.
ушундай Льюис Карролдун «Приключения Алисы в стране чудес» деген чыгармасы ушу дүйнөнүн баардык тилдерине которулуп дээрлик. Анан бир 30 тил калган экен дейт. Анын ичинде көбүнчө түрк тилдери экен. Алтай, шор, хакас, казак, анан кыргыз тили, ушул сыяктуу тилдер дейт. Анан сиз өзүңүздүн тилге которосузбу дейт. А мен айтып атам, баягы бир жума эле болду эле баламдын төрөлгөнүнө, ымыркай бала менен отурам десем, ошо балаңызга белек болот деп. А макул деп 2 айдын ичинде ошол англиялык жазуучу Льюис Карролдун аталган чыгармасынын орусча 7-8 котормосу менен таанышып чыктым. Заходер, Нестеренко деп бир топ адамдар которгон. Мага болсо Нина Михайловна Демурова деген эжекенин котормосу жакты. Анан аны окуп чыгып, мультфильмин көрүп, киносун көрүп, ошол китептин көрсөтүп койсоңуздар. Мындай китеп бул Ирландиядан 2016-жылы чыкты. 2016-жылы чыкты Ирландиядан. Алисанын кызыктар өлкөсүндө укмуштуу окуялар, Ооба. Анан аны которуп бүткөндөн кийин 24-мектепте кызым окуйт. Анын классында апробациялап, ошентип анан аларга жөнөтсөм, кызык нерсе ар бир сүйлөм ичиндеги сөздөргө чейин кийлигишти. Баягы тиги сөздү биринчи коюп, тиги сөздү кийин койбойсуңарбы деп ичиндеги сюжеттерге чейин кийлигишти. Анан ким кийлигишип атат ошондо? Ошондо Америкадан Виктор Фетт деп, анан Англиядан Майкл Эверсон деп китеп издатель да. Анан уже элестетип көрүңүз, Льюис Карролдун 19-жылдын аягында жашаган жазуучу болгону 2 гана чыгармасы бар. Ушул чыгарма анан Алиса в Зазеркалье деп. Баягы дүйнөдө чоңдор да, кичинелер да окуган 2 чыгарма болсо, ошонун бири ушул Алиса да. Анан ичинде болсо бир 7-8 ыр кетет. Алардын айрымдарын өзүм котордум, айрымдарын болсо, мисалы Турар Кожомбертовдун Көлчүктөгү ай деген ыры бар. Ошого пародия жазып аны койдум. Бир жерине болсо бир кыргыз адабиятында күлкүлүү бешик ырын койдум. Ушундай сыяктуу нерселер болду. Анткени алар уруксат берди, өзүңүздү маданиятка жакындаштырып, ыңгайлаштырып которуңуз депчи. Анан баягы китеп бүттү деген маалда ким айтат, Майкл айтат, ичинде Вильгельм Завоеватель жөнүндө бир тарыхтагы супсак окуя бар. Чычкан Алисага айтып берип аткан жер бар. Ошонун ордуна Атаке Баатырдын окуясын эле кошуп коебузбу, кыргыздарга кичинемдей жакыныраак болсун дейт. А мен айтып атам дейм, Атаке Баатырдын окуясын мен жакшы билбейм. Ал үчүн мен аны окуп кичине киришишим керек болот. Ошо киши. Анан мен болсо сентябрда ишке чыгышым керек деп, анан кимге жазып атпайм, Виктор Фетке, эмнеге эле Майкл баарына эле кийлигишип атат, сүйлөмдөрүмө дагы, сюжеттерге да десем, ал айтат, ал полиглот, сиздин тилди ал эркин билет дейт. Анан ушул себептен абдан мен бүттүм деп бергендей бир 20 жолу редакциялашты, 200 жолу кат алышыптырбыз ички мазмунун. 19-кылымдын аягында Англияда башкача тыныш белгилер коюлчу экен, анын баарын коюп чыктык. Анан мен ойлойм да, баягы биз советтик адабиятта тарбияланганбыз, анан көркөм чыгарма адамга тарбия бериш керек деген нерсеге көнүп алганбыз. Анан бул Алиса окурмандарга эмне берет деп ойлойм да. Эми макул бир кичинекей кыздын окуясы, бир дүйнөгө түшүп калып ошол жерде кез келген бир кызыктай бир сюжеттер бар деп ойлойм. Анан мында көбүнчө баягы сөз оюндары, каламбурлар көп экен да. Сөз оюндары дегенде, мисалы жана мен мектепте окуп атканда Касымалы Бектеновдун Куйручук деген китебин окугам. Ошондо Куйручук деген бир жактан жол жүрүп келатып, күйгүмдө бир айылга туш келип, анан ошол жерде бир байдын үйүнө конот да. Конуп анан эртең менен туруп кетейин десе, үй ээлери жок. Анан чыгып баратса баканда сан илинип туруптур, койдун саны. Аны баягы кургаган сан да сүрсөгөн. Аны куржунун көзүнө салып алып кетип баратса, алдынан үй ээси жолугат канча бир жерден кийин. Ой, Куке, кетип баратасыңбы, жол болсун десе, анан ооба кетип баратам, санды алып деп коюп кетет. Бай үйүнө келип караса эле бакандагы тиги неме жок, сан жок. Анан ушул сыяктуу баягы санды алып ойлоду да, темселеп кетип баратам деп. Ушул сыяктуу сөз оюндары абдан көп экен. Анан мунун баарын баягы англис тилдегини Демурова орус тилге ыңгайлаштырган, аны мен болсо деген кыргыз тилге ыңгайлаштырышым керек болду. Ушул нерселерди абдан чыгармачылык менен иштедим, жакшы көрүп иштедим, чычкан, мышык баарын жакшы көрдүм аягында. Ушунчалык бир неме чыгармачылык менен иштелди. Анан бул Ирландиядан 2016-жылы чыгып атат, 1-сентябрда. Мага бир 12 нуска жиберишиптир. Ошол жактан кыргызча чыгып эле кыргызча чыкты. Буга Удалия казак тилинде чыкты, анан деген Шор, Алтай, Хакас тилдеринде чыкты. Ушул эле жомок. Ушул эле жомок. Булар ошо таң калдым. Болгону ушу бир чакан чыгарма.
өтө деле көлөмдүү эмес чыгарма, бирок ушул үчүн Англияда бир далдайган чоң институт, анан иштеди. тиги немеде Америкада бир институт канча жылдан бери иштейт экен. Анан Максаттар бергендер элге жайылтуу. 10 даана китеп берет. 10 даана китеп, нуска. анан дагы сурасам калган сатып алыш керек дешти. Анан ошо кызык нерсе, анан аны биздин тил комиссиясы, мамлекеттик тил боюнча улуттук тил комиссиясы бул немени чыгарды. Кайрадан, Кайра бизден көрсөтүп Турар койсоңор эле. басмаканасынан жарык көрдү бул китеп. Кайра, Биздин окурмандарга жакшыраак жетсин депчи. Анда ушул жакта жазылган эле толуп. Ооба. Бул жукараак болуп, бул калыңыраак болуп атпайбы? Биякта 3 тилде баш сөз бар. Кыргызча, орусча баш сөздү мен жазып бердим, ушул кандайча которулду. Англис тилин болсо Виктор Фет которгонго жардам берип. Анан кандай кабыл алышты ошондо? Менче ушул мен 24-мектепте апробация кылгам, жакшы кабыл алышты. Анан деген кээ бир окуу жайларга которма боюнча сабактар кирген экен. Биздин эл аралык окуу жайдан чалып атышты, Манас университетинен чалышты, жолугушуулар болду китептин мазмуну боюнча, ушул котормонун абалы боюнча биз деген студенттерге окуталы деп электрондук версиясын сурап алышты. Ошондой нерселер болду. Анан баягы бир нерсеге себепкер болот экен. Бул китепти которгонго мени деген Любовь Арбачакова деп жана айтып атпаймынбы, Шорьянын акыны деп, ошол эжеке сунуштаптыр. Учурунда анткени Арбачакова эженин дагы жанагы китебин которгон болчумун, Шорья кайрыктары депчи. Бул китептин өзгөчөлүгү, баягы өзгөчөлүгү мында деген Шор элинин тагдыры, келечеги тууралуу тынчсызданган, баягы патриоттук, жарандык мазмундагы ырлар көбүнчө орун алган. Шор эли деген бизге тектеш түрк элинин катарына кирет. Тагдыры абдан опурталдуу. Бүгүнкү күндө 12 000 гана кишиси бар. Жок болуп кетүү коркунучунда турган эл. Ошол 12 000 кишинин 80% өзүнүн эне тилим деп орус тилин эсептешет. 12 000 киши бир жерде эмес, Шорьянын өзүндө эмес, Россиянын туш тарабында, Алтай, Хакасия, башка жактарда, ар башка жактарда чачырап жашайт, көбүнчө ичкиликке берилип кеткен. Ушундай шартта ушул Любовь Арбачакова сыяктуу бир аз баш көтөргөн адамдар ушу элдин тагдырын кандай кылабыз деп ар кандай аракеттерди кылып жүрүшөт. Түп нускадан которулду да, бул дагы. Бул негизи түп нускадан которулду. Бизге абдан окшош экен, тил окшош экен. Ок бербейсизби? Мен алгач орус тилинде орус тилинен которуп аткам, анан бирок деген ушул неме болду. Немени өзүнөн эле которгон жакшы болот экен тиги. Өзүн. Ооба. Биз бири-бирибизди түшүнөт экенбиз. Анан ушундай тагдыры татаал эл болгондон кийин түрк элдери жардам бербегенде, мындай глобализациянын аламдашуунун шартында башка ким аракет кылат? О таштагол, таштаголум, чөпкүлдөргө жаны берге, алтын күмүш издегендер тоолоруңду казып ийди. Ошентсе да кедр пихтаң, алптар сындуу кыйын жандуу, сактап турат байтеректи, келишимдүү кайыңдарды, жети жолу кагылышсыз жашап кетүүң жаңылышсыз. Эженин стили өзү ушундай экен, баягы аябай кыска жазат, анын эч бир ырынын темасы жок. Баягы Россиянын бийлиги алтын кенин казабыз деп, анан кедр жаңгактары булардын тоолорунда абдан жыш өсөт. Ошолорду эки жака экспорттойбуз деп, ошондон улам эл эки жака чачырап жашаганга мажбур болгон. Чачырап жүргөн экен. Окуймун кызыл китепти, Шорьянын суусу жандыгы, анда бар биздин келечек, шорлордун дагы тагдыры дейт да. Ушул сыяктуу силер неге урпагы баатырлардын, калтырдыңар мекенди ак жарыкты, түбөлүккө үйлөнүп чоочун кызга даңктадыңар өз эмес башка журтту? Неге силер чоочундун асабасын туу туттуңар кан төгүп салгылашып, жүрөгүңөр мекендеп бөтөн жерди, кайткыла үйгө кан барда жарты кашык? Силерсиз эл чачырап туш тарапка, үнсүз жашап кемишет качат куту, силерсиз жер унтулат куурай басып, качан кимдин белгисиз басат буту? Бул акындын баягы өз замандаштарына кайрылуусу, ушул баягы чачырап кеткен эл кайра келсе деген сыяктуу. Кадимкидей эле мына азыркы учурда биздин дагы эмнегедир жашоого, тагдырга үндөшүп тургандай, Шорья кайры. Анан биз ушу бир сүйлөшүп Кыргызстанга бир 2-3 жолу келип кетти. Баягы биздин министрлик өткөрөт эмеспи, Маданият министрлиги эпостор күнү деп. Ошонун алкагында бир эпостор боюнча конференция болуп, быйыл дагы келип кетти. Ошондо сүйлөшүп отурсак, ким таланталы айтып атпаймынбы, сөздүн дагы бир кудурети бар да депчи, элдин ысымынын аталышы Шор болуп атса, мен да ошого ойлонуп атам. Шор эле ушундай эле мааниде экен. Шордуу деген мааниде же болбосо жана
какшыган, туздуу деген мааниде. Анан ушуну бир канча киши башыңарды кошсоңор деле ырым кылып бир атын өзгөртүп койбойсуңар дейт. Мен болсо бер жакта кыйпычыктап отурам, эми бул эжеке таарынып калат десем, ал да туура көрүп атат да. Неме ушу чын эле сөздүн магиясы депчи, сөздүн магиясы. Мен азыр ушу шория кайрыктары дегенде эле мен ушу сурайын деп аткам. Бул шор деген сөз биздин эле шорго байланыштуу эмеспи деп. Жок, ошондой эле сөз экен. Булардын да деле ушундай эле маанини берет экен. Анан мында ар кандай мааниде бар. Ушундай дейт. Таза суусуз балык чүмкүбөйт, куштар көксүз канат жая албайт, жырткыч дымып таза тайгасыз тилсиз элим кыялдана албайт дейт. Баягы эми өз эне тилинде сүйлөй албай калышты. Негизи эле бул Алтайда калып калган биздин тууган элдерде ушул проблема бар экен да. Мисалы ушу жерде Кыргызстанда бир 7 жылдан бери жашаган, Бишкекте жашаган бир досубуз бар, бир кыз келин да. Өзү алтайка. Анан ал эмне үчүн жүрөт, өзү айтат, ушу Кыргызстанда эмне үчүн жүрөм, уулу бар, өзүнүн жолдошу менен ажырашып кеткен. Анан бизде дейт Алтайда эркектерде дух калбай калды дейт. Бирдеме болсо эле мы россияне деп эле тиги орустардын көзүн карап эле ушундай болуп калды. Анан ушу уулумду кыргыздардын духунда тарбияласам деп 7 жылдан бери могу жерде жүрөм деп уулу студент болуп калды. Анан биз баягы баркыбызды өзүбүздүн көп билбейбиз го деп ойлойм. Мисалы кыргыздын жигиттеринин духу чын эле башкалардын көзү менен караганда дагы эле бар экен. Кудайга шүгүр, элибиздин саны деле жетиштүү. Эми 6 миллион эл деген оңой эмес. Анан тилибиз эмне болсо да жашап атат. Мындай элдердин тагдырын ойлоп, анан кичине киши Кудайга шүгүр деп айтыш керек экен. Анан ошол багыбызды сактап калышыбыз керек. Ошондой анан эми ал аркылуу мына ушул адамдын бийик патриоттук сезимин, акындардын ырларын эле курал кылып көтөрүп чыгыш керек. Анан кийинки кездерде мен тиги байкап жүрөм да, акындар негедир көбөйгөнсүп атат. Анан бирок акындардын ичинен да дүбүртү катуулар бар да, чынында эле. Мен антип мындай кескин айта албайм, бирок күчтүү акындар чыгып келатат. Негизи таланттар да өзү тоо менен чыгат окшойт да. Анан азыр чыгармачылыгымды карап турсам, бир карасам акын, бир карасам котормочу, бир карасак окумуштуу, бир карасак прозаик. Бул мынчалык көп мындай чыгармачылыктын тизгинин кармап жүрүш кыйын болсо керек деп ойлоп атам. Кандай? Жок, өзүнөн өзү кетип атат окшойт. Мисалы мен айтып атпаймынбы, эжеке жана ортодо деген илимге алаксып поэзиядан бир топ эле оолактап калгам депчи. Анан ошол учурда 2018 жылы август айында Казакстандын Түркстан деген шаарына барып калдык. Түрксой бир иш чара уюштуруп, поэзия кечесин. Бул Кыргызстандан Калчоро Көкөлөв агай, анан Анкарадан Кожогелди Култеген агай өзү келди. Анан ошол жерден түрк элдеринин акындары келишти. Ошол кечеден анан казактын акыны менен таанышып калдым да, Муратхан Шокан депчи. Анан ырлары жакты. Анан келгенден кийин айды конок кылуу деген бир ырын которуп, социалдык тармактардын бирине, Фейсбукка койсом, өзүнө аябай жагыптыр, өзү суранып калды. Китебимди толук эле которосуң деп. Ушуну которуп атып, ушуга таасирленип атып, анан өзүм кайра поэзияга кайрылып келдим десем болот да. Ушу бир кызык нерсе. Мен ар кандай ойлор болушу мүмкүн. Эми казак тил бизге жакын, биз деген сөздүксүз деле, тилмечсиз деле сүйлөшө алабыз, ушу которуу зарылдыгы барбы депчи. Бирок бул баары бир адабияттарды жакындаштырат экен да. Байдылда агайдын айтканы бар го, жана шы менен чысы болбосо айырма жок анча көп деп ою бар эки тил жөнүндөчү. Ошондой болгону менен баягы маданияттык жактан бири-бирине дал келбеген деле нерселер бар экен. Айрым бизде айтылган сөздөр аларда табуу катары айтылбаш керек, башкача маани берет. Анан бул китепти которуп атканда дагы ушул нерсе болду. Баягы ичинде бир сап бар, бир казга байланыштуу. Анан котормолорумду улам Муратханга электрондук почта аркылуу жиберем, ал ойлорун айтат. Анан ошолго нааразы болуп, анан башкача которулуп калыптыр дейт. Мен айтып атам, каз эми өрдөк, тоок сыяктуу үй канаттуусу го десем, ал айтат тиги каздын үнүндө сагыныч бар ғой депчи. Такыр башка нерсени көрүп турат. Анан ошондой бир Муратханга арнап өзүм ыр жазып атпаймынбы неме деп. Сагыныч бар дейсиң каздын үнүндө, каз жер басат, каз каркылдайт, каз учат, карапайым жандар билбес кадырын, сагынычын сендей жандар угушат. Жерди тыңшап, көктү тыңшап бир өзүң, кызык экен кыял менен мүнөзүң, чатырыңа өзү келип ай конуп, адам уккус добушко кулак түрөсүң. Укпайсыңбы каргадан үн сүйкүмдүү, уктайсыңбы уктаар кезде эл сындуу, ушул дүйнө бүтүн мууза болгонсуп, удургуйсуң көк кыргытып бөркүңдү деп
Анан башка бир ырымда жазгам: талпынсаң көөлөр агып канатыңдан, көкүрөк дал ушундай жаратылган, жазык бар жапжалгыз бир акын үчүн, бир калкты толук сүйүп кала турган деп. Анан ушул китебимде да жаздым. Ошо Мураткандын ырлары үчүн казак калкын мен бешиктеги ымыркайынан тартып Манастагы көк чоханына чейин жакшы көрдүм деп. Анткени ошондой ырлар экен. Баягы биз ата түнкү лирика деп турса, көбүнчө окурмандар ойлошу мүмкүн ичинде деген сүйүү жөнүндө ырларго жалаң депчи. Жалаң лирика, бирок деген адамзаттык маселени көтөргөн, элдин дагы эле тагдырын көтөргөн ошондой ырлар экен. Мисалы жанагы башым дием исламдык илимге, дуба кылам бирок эне тилимде дейт. Мисалы, мен динге башым дием, бирок ошол динде айта турган сөзүмдү мен өз эне тилимде айтам деп. Эми эне тил тууралуу мындан артык ушу кандайча сөз кылууга болот? Же болбосо маңдайыма назарымды салганда, үлгү көрөм өскөн чөптөн талдан да, турушат го мейкиндикти талашпай, а биз неге сыйышпайбыз жалганга дейт да. Эшикте тал теректер, чөп гүлдөр тынч эле өсүп атышат бири-бири менен мындай. Биз эле батпай атабыз. Биз эле адамдар эле батпай атабыз жалган дүйнөгө деп. Анан ушул бир чакан эле жазылган кыска эле лирикаларында ушундай терең ойлорду айтып атат. Мунун өзү абдан ошо чоң нерсе. Кечеси болду биздин китепканада. Анан ошо Мураткан Шокандыкы болду. Кече ошо Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 2-ден 4:30-5 чейин уланды окшойт. Акындын кечеси болду. Өзү келди Алматыдан, Астанадан Эрбол Бейилхан деген акын келди. Биздин окурман журтчулугу келди. Баягы аудиторияда абдан түшүнгөн адамдар отурду деп ойлойм. Асан Жакшылыков агай, Гүлсара Момунова эжелер баш болуп, аябай агынан төгүлө сүйлөп беришти. Ошо бир эки элдин ортосунда бир адабий майрам болду. Жакшы болуптур аябай. Мисалы биз экөөбүздөн мындай советтик доорду көрүп калган адамдарданбыз. Анан кийинки кездерде эле жаштарга ошол кезде эстесең эле өздөрү жиндер келе берген жаштар көбөйүп баратат. Анан бул мисалы тарыхка кайрылсак деле Пушкин жөнөкөй эле макул орустун чоң эле акыны, дворянин болгон, Эми ошону орустар чыгарып салган жок да, мисалы совет бийлигинин учурунда. Ошол адамды көтөрүп турушту. Лев Толстой деле, бул өзү князь, өзү чоң эле жердин, мындайча айтканда өзүнүн тиги чарбасы бар, чоң князь. Аны деле Лев Толстой деле сонун чыгармаларын көтөрүп орустар өзүнүн адабиятынын көч басышына коюп койду да. Анан ушул чынында эле советтик доордо биз ошонун үлгүсүн улантып кеткенибиз жакшы болуп атат. Казак, кыргыз бир тууганда эле жана Байдылда Сарногоева айткандай, ошол кезде эле Олжас Сулайманов, Сабит Муканов деген биз бала кезде билген ушул акын жазуучулардын баары эле чоң акындардан бери ал эмес чыгармачыл чөйрө толугу менен эле Кыргызстан менен эле боордош эле биригип турганда. Албетте эми ушул силерге окшогон мисалы Айда, Сага окшогон бир таланттуу акындар, котормочулардын аркасы менен биз дагы түрк тилдүү тектеш элдердин акын жазуучулары менен таанышып гана тим болбосо да, мына азыр эле өзүң айттың, Европа, чет элдик, башка мисалы англис тил, француз жана башка ушу дүйнөнү мындай азыр дүйнөгө терең мындай жайылып канатын жайган ушу тилдердин чыгармаларды которуп турган аябай жакшы да. Аны мен өзү сүйүнүп да турам, ушундай талантыңа да абдан кубанып турам. Мына эми сен өзүң убакытта бүткөнсүп баратат, бирок жаңы жыл босогодо турат. Эми акын баардык жакшы нерсенин баары акындын жүрөгүнөн өтөт да. Ошон үчүн бир каалоо тилек дегендей мүмкүн ырыс саптарынан арнап коесуңбу кыргыз элине? Эми ушуну тилек кылат элем. Биздин эл баягы башка элдердин катарында өзүнүн орду бар, Кудайга шүгүр. Өлкөбүз эми колдон келишинче бир аракет кылып жашап атат. Анан ушул өлкөбүздүн башына оомат келип, мындан ары бийиктесек, элибиз аманчылыкта, тынччылыкта болсо, ушул нерсени тилек кылат элем. Анан баягы китеп көп окулган бир мезгилди сагынасың. Биз кичинекей кезде Ала Тоо журналын көмкөрөсүнөн түшүп алып, эле бери эле окуп аткан, талашып окуган адамдар көп эле. Анан азыр китептен оолактай түштүк, бирок ошого бир кайра жакындаган бир адамдардын көңүлүндө ошо китепке орун берилсе деп ошону тилек кылат элек.
Сиздерге рахмат ушундай бир адабий нерселерди деген эфирге чыгарып элге жарыялап атканыңыздар үчүн, авторлор менен окурмандарды жакындаштырып атканыңыздар үчүн ишиңиздерде ийгилик болсун. Негизи мен ойлойм ушул биздин көрсөтүүдөн кийин да ушу Айда Эгембердиева аттуу кыргыздын бир жакшынакай таланттуу кызы бар экен. Жакында ушундай Оомат деген китеби чыгыптыр деп Оомат деген китебин окуса, Мураткан Шокан деген казактын акынын лирикаларын өзүнүн деңгээлинен да ашыра оодарып деп коелучу, которуп, оодарып деп атышпайбы? Ошентип айтышат экен өздөрү. Которуп дегенде биздин кыргыз элине тартуулап, элдердин достугун мындайча айтканда бекемдеп атканын ушунчалык мени аябай кубандырат да. Эми жакынкы пландар кандай? Мындай котормо жаатында? Котормо жаатында дагы бир Азербайжан акынынын китебин которгом, бирок анын азыр ысымын айта албайм. Бүт элек болот. Жок, бүткөн, басмага берилген, анан чыкканда кичине бир сюрприз болсо деп атам. Илимде болсо, илимий иштерде бир өзүнчө дагы пландар бар. Кудай буйрса, анан баягы эл аралык мамиле болгондо дагы 100 өлөң деген биз долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Казактын 20 акынынын 5тен өлөңүн кыргыз тилине которуп, кыргыздын 20 акыныныкын казак тилине которуп, баягы бир адабий алаканы жандандырып кетсек, ушундай эле долбоор өзбектер менен дагы болуп атат, өзбек акындары менен. Жакшы, рахмат, ошо тилегиңиз кабыл болсун. Демек, жакында ушу биздин кыргыз журтчулугу дагы ушу сиздин жакшынакай чыгармаларыңызга күбө болот. Ошол жакшылыкты күтүп туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү быйылкы жылда адабий айтыш өзүнүн жыйынтыктоочу эфирин азыр жыйынтыктаган атат. Келе жаткан 2020 жыл сиздерге жакшылыктын жылы болсун. Биз сиздерге дайыма бакубат жашоо, ынтымак, ошону менен бирге эле кыргыздын туусун бийик желбирете турган кыргыздын мыкты чыгаан акын жазуучулары алдыга өздөрүнүн канаттуу поэзиялары менен кете берет деген ишеним менен сиздер менен коштошобуз. Кайрадан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.